Кудай Тааланын жүзү үчүн сабыр кылып кармагандар. Жана намазын тургузушкандар. Жана Кудай Таала берген мүлктөн ашкере жана жашыруун садака кылышкандар. Жамандыкты жакшылык менен кайтаргандар. Мына ушулар үчүн бейиш бар дейт. Мына ушулар үчүн бейиш бар дейт. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтылат, бейишке кирген момун мусулманга бир касыр көрүнөт дейт. Дворец көрүнөт дейт, мындай айтканда. Хан сарай бир таш алтындан, бир таш күмүштөн айланасына төшөлгөн эмнекен жакут таштар дейт. Сайраган шунчалык булбул канаттуу чымчыктар дейт. Момун ал хан сарайына кирип эмнекен бир бөлмөсүнө кирсе шунчалык сулуу болгон мамыктын үстүндө эң сулуу болгон бир хур кыз болот дейт. Эгерде дейт пайгамбар бейиште өлүм болгондо анын сулуулугунан адамзат өлүп калмак эле дейт. Бирок ал жерде өлүм жок дейт. Сен ким үчүнсүң дегенде мен сени күтүп отурам, сен үчүнмүн дейт. Сенин кылган жакшылыгы үчүн Кудай мени сага белек кылды дейт. Аны менен махабат майданына кирип 70 жыл өтүп кетет дейт көз ирмемде. Биздин эсеп менен 70 жыл өтүп кетет дейт. Азыр убакта эркектерде бүт эле урологияда, урологко барыш керек. Оору. Аялдары наразы көпчүлүгүдө, жарабай калдың дейт. Караңыздар да, ал жерде андай нерсе болбойт, оору деген нерсе болбойт. Караңыз. Андан соң 70 жыл өткөндө башка бөлмөнөн үн чыгат, мени уnuttуңбу дейт. Айыл жакты көз ирмеп караса, андан да сулуу хур болгон болот. Караңыздар да, ошентип ар бир бөлмөсүндө дейт. Демек ким бул дүйнөдө өзүнүн нафсисин зынаадан сактаса, Кудай үчүн, акырет үчүн эмне экен бейиште сөз хур кыздарды берет. Урматтуу уганым.